Саламатсыздарбы? Окуу керемет долбоору боюнча Moodle платформасына кантип катталуу боюнча болмокчу. Moodle платформасына катталуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси okukeremet.com деп жазып, Enter клавишасын басканыбызда платформанын башкы бети ушундай болуп ачылат. Телефондон дагы ушундай эле жол менен катталсаңыздар болот. Компьютер менен телефондогу катталуу экөө окшош. Бул жерден Moodle платформасына катталуу үчүн зарегистрироваться деген баскычты басабыз. Зарегистрироваться деген баскычты басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден биринчи категория курса деген жерден курстун категориясын тандап алышыбыз керек. Басканыбызда бир канча курстардын категориялары чыгат. Бул жерден биз математика кыргыз тилинде окутуу дегенди тандайбыз. Эгерде орус тилинде окуган мугалимдер болсо, математика русский язык обучения дегенди тандашат. Математика кыргыз тилинде окутуу деген тандадык. Андан кийин учитель начальник классов ушул бойдон эмне кылат. Андан кийин далее деген баскычты басабыз. Басканыбызда экинчи бөлүгүнө өтөт. Бул жерден школа деген область деген жерден областты тандайбыз. Район деген жерден районду тандайбыз. Школа деген жерден мектебибизди тандайбыз. Андан кийин далее деген баскычты басабыз. Далее деген баскычты басканыбызда мугалимдин өзү жөнүндө толтуруу баракчасы чыгат. Фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Имя деген жерге атыбызды жазабыз. Пол деген жолчого жынысыбызды тандайбыз. Мобильный телефон деген жерге өзүбүздүн мобилдик телефонубузду жазабыз. Мобилдик телефонду номерин жазганда 996 менен баштап жазабыз. Пин деген жерге өзүбүздүн пин номерибизди жазабыз. Адрес электронной почты деген жерге электрондук поштабызды жазабыз. Бул жерде кызыл болуп турган жолчолор булар милдеттүү түрдө толтурулуучу жолчолор. Ал эми кызыл белги жок жолчолор булар милдеттүү эмес жолчолор. Буларды толтурсак да болот, толтурбай койсок да болот. Ушул жолчолорду толтургандан кийин бул жерден далее деген баскычты басабыз. Далее деген баскычты баскандан кийин логин деген жерге телефон номерибиз жазылып калат. Ал эми пароль деген жерге дагы телефон номерибиз жазылып калат. Андан кийин бул жерден создать мой новый аккаунт деген баскычты басып, биз өзүбүздүн аккаунтту түзөбүз. Создать мой новый аккаунт деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде ошибка чтения из базы данных деп кызыл болуп чыгып калышы мүмкүн. Бул жерден эч кандай кооптонуунун кереги жок. Биз Moodle платформасына катталдык. Бул жерден ушундай жазуу чыкса деле биз катталып калабыз. Андан кийин продолжить деген баскычты басабыз. Продолжить деген баскычты басканыбызда кайра биз платформанын башкы бетине кайтып барып калабыз. Эми өзүбүздүн жеке кабинетке кирүү үчүн логин деген жерге телефон номерибизди жазабыз. Moodleга катталган 996 телефон номерди жаздык. Андан кийин пароль деген жерге дагы ошол Moodle платформасына катталып атканда жазган акырында логин пароль деп чыккан логин парольду жазабыз. Парольго дагы өзүбүздүн парольду жазабыз. Андан кийин вход деген баскычты басабыз. Вход деген баскычты басканыбызда биз Moodle платформасына азыр туура эмес жазып койдум окшойт. Кайрадан жазып көрөлү. Парольду туура эмес жазып алдык окшойт. Бул жерден копировать этип коелу. Андан кийин вход деген баскычты басабыз. Вход деген баскычты басканыбызда өзүбүздүн жеке кабинетке киребиз. Мына биз Moodle платформасына катталдык. Эми Moodle платформасына катталгандан кийин бул жерден
математика кыргыз тилинде окутуу 3-модуль көбөйтүү жана бөлүү деп чыгып калат. Бул жерде Moodle платформасында иштөө үчүн биринчи бул жерде өзүбүздүн профилдин сүрөтү. Бул жерде профилдеги сүрөттү өзгөртүп койсок болот. Бул жакта аты жөнүбүз. Андан кийин бул жерде стрелка турат. Ушул стрелканы басканыбызда өйдө жактан төмөнкүдөй менюлар чыгат. Бул жерде тилди тандап койсок болот. Бул жерден коңгуроону басып койсок бизге билдирүүлөр уведомление келип турат. Ал эми бул жерде аккаунттун белгисинин жанындагы стрелканы бассак төмөнкүдөй чыгат. Бул жерден биз өзүбүз жөнүндө маалыматтарды алып турсак болот. Выход дегенди басып кое турган болсок жеке кабинетибизден чыгып кетебиз. Ал эми сол тарапта 3 сызык бассак төмөнкүдөй менюлар чыгат. Бул жерден домашняя страница, башка страницага барып калат. Календарь деген жерден календарды көрсөк болот. Сертификаты деген жерден ушул курсту аяктагандан кийин сертификатыбызды алганга мүмкүнчүлүк болот. Личные файлы деген бөлүгүн бастырып биз өзүбүздүн жеке файлдарды көрсөк болот же жеке файлдарды жүктөсөк болот. Бул жактан бул жерде мына максимальный размер файла 100 мегабайт деп турат. Бул жерге биз өзүбүзгө керектүү жеке файлдарды жүктөп алсак болот. Ал үчүн бул жерден папканын сүрөтүн бассак, проводниктин бул жерден папканын сүрөтүн басуу менен жаңы папка түзсөк болот. Ал эми бул жерден добавить деген баскычты бассак, бул жактан ушундай болуп чыгат. Бул жерден загрузить файл деген басып файлдарды жүктөйбүз. Загрузка файлов URL деген басып биз файлдарды ссылка аркылуу жүктөсөк болот. Загрузить файл деген басканыбызда бул жактан ушундай жолчолор чыгат. Бул жерден биз биринчи кезекте выберите файл деген бассак, компьютерден проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди же файлдарды жүктөп койсок болот. Андан кийин бул файлды тандагандан кийин загрузить этот файл деген баскычты бассак, биздин тандаган файлыбыз жүктөлөт. Ал эми бул жерден мои курсы дегенди баса турган болсок, бул жакта бизге тиешелүү курстар чыгат. Азырынча бизде бир эле ушул окуу керемет долбоорунда математика боюнча 3-модуль көбөйтүү жана бөлүү боюнча курс гана турат. Бул жерден биз ушуну басып койсок, курс ачылат. Бул жерден көбөйтүү жана бөлүү боюнча курс ачылды. Жанагындай эле башкы бетке барып көрөлү. Азыр басып туруп 3 сызыкты басып домашняя страница дегенди басып көрөлү. Башкы бетке кайтып барабыз. Башкы бетке кайтып барып калдык. Бул жерден биз личный кабинет дегенди тандайлы. Мына кайра личный кабинетибизге бардык. Бул жерден оң тараптагы стрелканы баса турган болсок, бул жакта шкала времени деп чыгат. Бул жерден ошол курска долбоорго катышып аткан мугалимдердин тизмеси чыгат. Ал эми бул жерден математика кыргыз тилинде окутуу дегенди баса турган болсок, 3-модуль көбөйтүү жана бөлүү деп чыгат. Бул жерден көбөйтүү жана бөлүү модулун көрүүгө дагы болот. Бул жерде выполнение 0% деп турат. Демек биз ушул модулдагы курстарды көрүп, арадагы тапшырмаларды аткарган сайын бул жер 100% болуп болуш керек. Көбөйтүү жана бөлүү дегенди басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден объявленияларды көрүп турсак болот. Бул жерде видеоконференция кайсы убакытта болоору жөнүндө маалымат чыгып турат. Бул жерден биз курс жөнүндө маалыматтарды алып окуйбуз. Мисалы, киришүү дегенди баса турган болсок, киришүү боюнча маалыматтар чыгат. Киришүү боюнча
маалымат жүктөлүп атат. Презентацияны толугу менен көрүү керек деп турат. Бул жерден киришүү 3 модуль деген басып койсок, ушул 3 модуль боюнча киришүү жөнүндө видео чыгат. Бир аз күтүп турсак күтүлөт. Мына 3 модуль көбөйтүү жана бөлүү деп. Бул жерден модулдун мазмуну киришүү. Биринчи бөлүм математиканы окутуу стратегияларына. Ар бир маалыматты көргөн сайын прогресс болот. Бул жактан төмөн жакка түшүп, катары менен маалыматтарды көрүп өтөрүбүз. Жыйынтыктоочу тест, ресурстар деген бөлүгүнө кирип, биз ушул курс боюнча, модуль боюнча маалыматтарды же китептерди, файлдарды, презентацияларды жүктөп алсак болот. Ал эми кайра дагы артка кайтып көрөйүн. Мына бул жерде 0 деп турат. Биз ошол 3 модулдагы баардык маалыматтарды көргөн сайын бул жерде прогресс улам толот. Эгерде маалыматтарды биз көрүп чыкпасак, арадагы тесттер, жыйынтыктоочу тесттер ачылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык маалыматтарды көрүп чыкканга аракет кылышыбыз керек. Ушундай кылып модуль платформасына катталып иштесеңиздер болот.